Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде профессордук окутуучулар арасында Уңгужол муундардын ыр мурасы аталышындагы кароо сынагы өткөрүлдү. 4 факультет, 3 колледж жана административдик башкаруу кызматкерлеринен түзүлгөн жуптар көрмандардын коштоосунда кызыл килем аркылуу сахнаны көздөй бет алышты. Сахнага чыккан катышуучуларды окуу жайдын ректору, экономика илимдеринин доктору профессор Абдилбайет Мамасыдыков куттуктап, кароо сынактын жүрүшүн расмий ачып берди. Силерге ден соолук каалайбыз. Улуттук Уңгужол муундардын ыр мурасы аттуу чоң конкурс болуп өттү. Бул конкурска университетибиздеги ар бир түзүмдөрдөн 2 адам мыктылардын мыктысы тандалып, факультеттерден, колледждерден, административдик башкаруу аппаратынан бириктирилген 8 команда атсалышты. Алардын ар биринин даярдыктарын өзүңүздөр көрдүңүздөр, өтө чоң, жогорку бийик деңгээлде. Мен ойлойм, бул жерде эң биринчиден биздин кандай ага эжелерибиз, кандай мыкты патриотторубуз балдарга сабак берип атат биринчиден. Экинчиден алардын сүйлөө маданияты, өзүн өзү алып жүрүү маданияты, анын сыртында элге билинбеген, оруштаган өзүндөгү таланттарын элге алып чыгууну көздөдүк. Мындай иш-чара мурда дагы болуп келген, бирок бунусу өзгөчө болуп жатат. Анткени президентибиздин Уңгужол деген чоң бир доктринанын негизинде кыргыз маданиятынын, кыргыз искусствосунун, кыргыздагы илимдин, билимди кайра жаралуу дооруна туура келген жана ошол бүт бардык биздин кылым карыткан тарыхыбыздагы эң мыкты жетишкендиктерибиздин баарысын алып чыгып, анан дүйнөдө дагы мыкты мамлекеттердин катарына кошулабыз деген эң чоң бир багытка, чакырыкка биздин университет тарабынан бир канча жолу өткөрүлгөн илимий конференциялар, тегерек столдор, семинарлар жана башка мындай конкурстардан сырткары бул ушул бардык жамаатты камтыган жогорку деңгээлдеги бир иш-чара болду деп эсептейбиз. Жөнөкөй өзүнүн жумушун кылып жүргөн ошол ага эжекелердин абдан мындай таланттары сахнада ачылганы мени абдан таң калтырды. Уучубуз кур эмес экен. Биздин коллективдин жамааттын арасында талантка бай, мыкты инсандарыбыз бар экен. Биз бул иш-чараны ушул форматта жана ушундан башкачараак да форматтарда уландыруу менен жамааттын ичиндеги таланттуу адамдардын баарысын элге алып чыкканга аракет кылабыз. Андан соң алып баруучу тарабынан кароо сынактын калыстар тобу тааныштырылды. Иш-чаранын демилгечилеринин айтымында бул сынак жөн гана таймаш эмес, маданий иш-чара аркылуу эмгек жамаатынын ынтымагын бекемдеп, кыргыз элинин музыкалык мурастарын жаш муундарга жайылтуу негизги максат болуп саналат. Окшогон бүгүнкү болуп өткөн кароо сынакка окшогон маданий иш-чаралар салттуу түрдө көп жылдардан бери өткөрүлүп келет. Мына быйыл дагы ошонун бир көрүнүшү болуп атат. Биз бүгүн жалпы ушу конкурска катышкан окутуучулардын талантына таазим этишибиз керек. Бул конкурстун негизги максаты биринчи кезекте ушул маданий иш-чаралар, бардык эле өткөн иш-чаралар, анын ичинде спорттук иш-чаралар, өзгөчө бүгүнкүдөй кароо сынактар, маданий иш-чаралар эң биринчи ошол жамааттын ынтымагын бекемдеп, достукту даңазалаш керек. Негизги максат. Анан биз албетте абдан ырахат алдык. Көрүп менин көзүм сүйүндү, көдөнүм толуп мындай кубанып отурдум. Өзүмдүн жаштыгымды эстедим дегендей. Мындай иш-чаралар бат-баттан болуп турса, жалпы жамаатыбыздын өзүнүн ынтымагы артат деп ойлойм. Достук туусун ар дайым бийик желбиретип, жамаатыбызга тынччылык, аманчылык каалайм. Ар дайым тегерегибизде бүгүнкүдөй жаз болсун, майрам болсун. Көчмөн элдин каада салтын, улуттук баалуулуктарын чагылдырган кароо сынакта ата мекенди даңазалаган ырлар жаңырып, көрүүчүлөрдүн купулуна толду.
бүгін азыр мен қуанып тұрған нәрсе шул эл аралык Өзбек университетінің уюштуруп аткан ректораттың түзгөн программасы, өзүнүн багы катышуучулардын окутуучулар жамааты катышып атат да. Анан бул жалаң эле билим берүү эмес, көп кырлуу таланттар бар экен. Мен аябай кубандым, көрүп таң калдым. Өздөрүнүн фантазиясына, чыгармачылыгына даярданганына биздин өнөр адамдарынан кем калбаган жакшылыкай өнөрлөрүн көрсөтүштү. Сахналаштырылган көрүнүштөрдү көрүп аябай таң бердим. Билсе айткандачы, негизи анан сыйлыктар да өтө жакшы экен. Стимул бере турган баягы оңгу жолунда кыргыздын каада салтын, тарых, нак нускасын бардыгын камтыган аябай сонун иш-чара болду. Мага аябай жакты. Ушул кылымдарга ушул кыргыз элинин каада салты өсө берсин, ааламга кыдырып жете берсин. Ушул дайыма ушу университеттин ишин Кудайым оңдосун, Кудай өзү колдосун, кара санагандар болбосун, кара санагандар болсо иштери жүрбөй оңбосун. Hem жакшылыктар болсун. Сонун болду. Кызынын сахнага чыгаарын уккан Адина Ахматова окуу жайга атайын келип, кызына күйөрмандык кылып жаткандыгын билдирди. Kolumda kızımın talantını ilgerden ele bilem. Anam bugün ertemen elle nime olup kaldım. Gelem degen oyumda da ele yok ele. Evi şunday deşip atatko kaysı gün ötsem bugün deydi. Orduman turup alle gelerdim. Koy barayın dep. Kalorum, en jakşı kalolorum şu üniversitette daima şu yerden bağır tağıp atat kızım. Ömür boyu bağır tağıp жүрөсүң, üniversiteye çoğun rahmat. Şu kızımı koldop, jölöp tayap yürüşet, şu darajага жетip kaldı. Kızıma çoğun rahmat деп otam men uyda. Hatamı berip oturam şu kızım. Maksatına jete bersin, işinden iyilik tağa bersin dep. Kızım şu 5 balasına egeder bolup ele işin iyilik ayaktap жүрө bersin. Men şu kalayım. En jakşı iyilikten bana şu kızıma kalayım. Ал эми студенттер күнүмдүк сабакта олуттуу жана салмактуу көрүнгөн айрым ага эжекелердин өнөрүн көрүп, мугалимдерге болгон сый урматы дагы артканын айтышты. Биз бул жерде көптөгөн таланттарды көрдүк жана биз күткөн эмеспиз. Ар бир мугалимдин өздөрүнүн эң мыкты таланттары бар экен. Жана биз дагы аларга окшоп биз дагы талант көрсөткүбүз келип калды. Кошбаева Айпери эжекебизди колдоп келдик. Жана бул иш-чарабыз мыкты деңгээлде өтүп жатат. Жана мындай иш-чараларды көбүн өткөзүшүн каалайт элем. Оңгу жол муундардын ыр мурасы кароо сынагынын жоосуна ылайык катышуучулар 3 баскыч боюнча күч сынашты. Жыйынтыгында эл сүйгөн жуп наамы Төрөкулов Ырыскелди менен Кошбаева Айпериге ыйгарылды. 15.000 so'm sertifikat сыйлыгы менен. Элдик ырчылар номинациясында Алдашев Шүкүрбек менен Маширапова Айнагүл жеңүүчү болду. Кол чөбөлөр болсун тугандар. Акчалай сыйлыгы кошо албетте. Мыкты импровизатор деп Убасов Исхак жана Токтосунова Нуриза табылды. Колчатырыбыз албетте буларга дагы 15.000 so'm сыйлык сертификаты кошо тапшырылып жатат. Мыкты аткаруучу номинациясы Абдулдаев Адыралы менен Ахматова Уларканга берилди. Албетте 15.000 so'm сертификат сыйлык. Үчүнчү орунду Кочкоров Кубатбек менен Абдижапарова Эркай ээледи. Üçüncü orun. Üçüncü orun 15.000 so'm сыйлык сертификаты. Экинчи орун Алибаев Курманбек менен Ташалиева Мукарамга ыйгарылды. Сыйлыктагы давление да көтөрүлө баштады. Кожап кыз экинчи орунду алышты.
Биринчи орунду Мамажакып уулу Чыңгызбек менен Абдыманапов Бектур жеңип алды. Бектур ağaylar sıylanacak. Bol çavalar olsun. 25.000 son akçalay sıyılık sertifikatı bilen birinci orundu ağaylarımız tatıkta oluştu. Ал эми баш байгени Токаев Асылбек менен Рахила Калмурзаева жеңип, ректорат тарабынан акчалай сыйлык жана дипломдор менен сыйланышты. Baş bayge 30.000 son akçalay sıyılık sertifikatı bilen koşu tapşırılar. Cuksun da ben de tapşırıp koyun derdim var okusun mecliden cuksun. Sıyılık kutlu olsun. İyi davranışçı hırda öğret hazır. Rahmat. Daima hırdağanınızlar şamuşayı ırıp olsun. Gönlünüzdür sıyıp olsun. Yaşlıklı marı ağaycıkiler menen biri olsun tuğanlar. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлиги жана университеттин бириккен кесиптик бирлик комитети тарабынан Ысык көлдөгү Красная Гвоздика пансионатына акысыз эс алуу жолдомосу тапшырылды. Ысык көлгө акысыз жайкы эс алуу үчүн сертификаттар Эркайым Абдижапарова жана Кубатбек Кочкоров агайларыбызга тапшырылат. Солдобай Нурбаев. Сүйөрбек Таштемиров, Айбек Үсөнұлы, Достық телестудиясы.